Dostlar, лайк баскыла. Экранды басабыз, достор. Жанагы түрмөдөгү баланын иши эмне болду дейт. Ал ошо түрмөдөгү баланын маселеси өтө оор маселе. Эми Аллага таянып, Алланын каалоосу менен иштеп атабыз. Ал бала жакын күндөрү чыгат иншалла. Алла Достор, кааласа. лайк баскыла. Ал баланын атасы жок. Чоң ата чоң энесинин колунда өскөн экен. Ал кишилер да кайтыш болуп кеткен. Үй жайы жок, кыскасы. Кимдир бирөөлөрдүн погону үчүн, кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн, званиясы үчүн результатка подстава болуп камалып кеткен 17 жылга. Садыр Нуркожоевич менен 2 жыл бирге отурган, бирге чай ичип, бирге тамак ичип. Ал киши эми менимче унутуп калган го дейм. Анан Садыр Жапаров түрмөдөн чыккандан кийин кыргыз элине, Кыргызстанга падыша болду. 2 жолу, 3 жолу кат жазса жеткен эмес. Анан Кыргызстандагы атактуу мындай журналисттерге кайрылган бирөөсү да жардам бере алган эмес. Анан бизге кайрылган, биз эми колубуздан келбесе дагы Алла үчүн аракет кылып атабыз иншалла. Сиздер ойлоп Экранды калбаңыздар, ал бала басабыз, достор. жөн эле мындай ушул маселе калып кетеби депчи, андай болбойт. Андай болбойт, Кудай буйрса. Мына бүгүн биз каникул алдык 1 айга окуудан. 24-ндө кайрадан сабак башталат. Ага чейин мен жакын күндөрү Бишкекке барам. Ушу кайрыла турган жердин баардыгына кайрылып аракет кылам. Ал бала чыгат, Кудай кааласа. Лайк баскыла, достор, экранды басабыз. Экранды Азыр эми баскыла, жаңы келгендер ал катталгыла. түрмөдөгү жигиттин маселеси оңой маселе эмес да. Ал бир күн, 2 күндө эле чечилип кете турган. Азыр ичкиликтөө жүргүзүлүп атат. Кудай кааласа, мүмкүн 1 айдан кийинби, 2 айдан кийинби бир результаты болот деген ишенимдемин, Кудай кааласа. Буну Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров карап, маселени чечип берет деген ойдомун. Лайк баскыла, достор. Лайк басабыз, экранды басабыз. Таксист байке какта жүрөсүз? Таксист байке, поддержка кылып коюңуз мага. Ал тирүүбү дейт. Ал бала Кудай буйрса тирүү. Кыз жеңилсең уят го. Эмне кылайын эми жеңилсем? Лайк басып койгула, достор. Жаңы киргендер баскыла, подписка кылабыз. Лайк басабыз. Лайкыңарды күтөм.